Дем алыш күндөрү өлкөнүн 4 облусунда күн сууктап үшүк жүрөт. Жогорку кеңештин депутаттары жол кырсыктарына себеп болгон мопед, мотоциклдерди ретке келтирүүнү талап кыла баштады. Кантта топ киши мушташып ок атылды. Бүгүн жогорку кеңештин жыйынында депутаттар Бишкекте жол кырсыгына себеп болгон мопед, мотоциклдерди ретке келтирүү талабын айтты. Парламенттин басма сөз кызматы билдиргендей, депутат Алишер Козуев Бишкектеги мототранспорт каражаттары менен байланыштуу кырсыктар арбын орун алып жатканына токтолду. Анын айтымында бүгүнкү күндө алар орчундуу маселеге айланды. Кыймылын тартипке салуу керек. Мүмкүн тийиштүү мамлекеттик органдар мыйзам долбоорун иштеп чыгышы керек. Коопсуз шаар боюнча мыйзам бузуулар катталабы? Эгерде мототранспорт каражаттарынын айдоочуларына айып пулдун өлчөмү жогоруласа, анда алар азыраак эреже бузмак, деди ал. Ушул эле маселеге кайрылган депутат Советбек Рустамбек уулу күн алыс электр самокаттарынын коркунучу маселе жаратып жатканын билдирди. Бирок депутат кайрылуулар боюнча тиешелүү органдар тарабынан жыйынтык жок экенин белгиледи. Кечээ Чыгыш 5 кичи районунда самокат менен жаш баланы сүзүп, окуя болгон жерден качып кетишкен. Катуу чара көрүүгө убакыт келди. Көп адамдар жабыркап жатат, деди ал. Аларда кантта массалык мушташ чыгып ок атылган. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгы билдирет. Маалымат боюнча укук коргоо органдарына кайрылган 33 жаштагы аял күндүз унаа жууган жайдын алдында белгисиз бирөөлөр жолдошуна ок атканын айтып, бир нече кишиге чара көрүүнү өтүнгөн. Арыздын негизинде милицияга 3 адам жеткирилип, пневматикалык тапанча алынган. Бейбаштык беренеси боюнча иш козголду. Мушташ видео көзөмөлгө тартылып калган. Бишкектин престиждүү аймактарынын биринде жайгашкан жер тилкелери мамлекеттин менчигине кайтарылды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришти. УКМК тарабынан жүргүзүлгөн иш-чаралардын алкагында Абдрахманов көчөсүндө жайгашкан жалпы аянты 35 сотка болгон 5 муниципалдык жерди мыйзамсыз берүү фактылары аныкталды. Тактап айтканда, бул жер тилкелерин жеке адамдарга мыйзамсыз берүү боюнча коррупциялык схема Бишкек шаарынын мэриясынын Ленин райондук администрациясынын токтомунан көчүрмөлөрдү бурмалоо жолу менен айрым жогорку кызматтагы адамдар тарабынан уюштурулгандыгы такталган. Кылмыштуу план боюнча ал жер тилкелерине укук берилүүчү документтер катталгандан кийин турак жай комплексин куруу пландалган. Жүргүзүлгөн тергөө ыкчам иш-чаралардын алкагында жалпы наркы 300 миллион сомду түзгөн 35 сотка өлчөмүндөгү муниципалдык жерди мыйзамсыз ээлеп алуу боюнча кылмыштуу схемага катышкан жактар аныкталды. Көрүлгөн чаралардын натыйжасында кылмыштуу аракеттерге катышкан адамдар жерди мамлекеттин менчигине ыктыярдуу түрдө өткөрүп берди. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Каракол жаратылыш паркындагы жерлер мамлекетке кайтарылганын да кабарлады. УКМК тарабынан Каракол паркынын жеке пайдаланууга мыйзамсыз чыгарылган жерин артка кайтаруу боюнча жүргүзүлүп жаткан иштердин алкагында Улуттук сейил бактын 120 гектардан ашык аянты кайтарылган. Маалым болгондой, 2014-жылы парктын конкурстук комиссиясы тарабынан 49 жылдык мөөнөткө 66 лот боюнча ижарага участоктарды берүүдө бир катар мыйзамдарды одоно бузулар. Анын ичинде конкурс өткөрүү тартибин бузуу, конкурстун катышуучуларынын уюштуруучулар менен байланышкандыгы, узак мөөнөттүү ижараны берүүдө сыноо мөөнөттөрүн сактабагандыгы аныкталган. Жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иш-чараларынын натыйжасында болжолдуу баасы 120 миллион сомдон ашык болгон 120 гектардан ашуун жер мамлекеттин балансына өттү. Ошондой эле Кара Балта шаарындагы баасы 209 миллион сомдон ашык болгон автобекет мамлекеттин балансына кайтарылды. УКМК тарабынан жүргүзүлгөн ыкчам иш-чаралардын алкагында Чүй облусунун мамлекеттик администрациясынын жана Жайыл районунун жергиликтүү органдарынын жооптуу адамдары тарабынан Кара Балта шаарынын автобекети 60 сотка жер тилкеси жана курулушу менен жеке менчикке өткөрүлүп берилгени аныкталды. Текшерүүнүн жүрүшүндө менчик ээлери өз ыктыяры менен бааланган наркы 209 миллион сомдон ашкан объекти мамлекеттин балансына өткөрүп берди. Ош мэриясы тарабынан жеке менчикке берилип кеткен коргоо министрлигинин жери мамлекетке кайтарылды. Бул тууралуу башкы прокуратура билдирет. Маалыматка ылайык, Ош гарнизонунун аскер прокуратурасы тарабынан жер мыйзамдарынын талаптарынын сакталышына текшерүү жүргүзүлдү. Натыйжада Ош шаарында жайгашкан коргоо министрлигине караштуу жалпы 35 сотка жер тилке мэрия тарабынан мыйзамсыз жеке менчикке берилип кеткендиги аныкталган. Текшерүүнүн жыйынтыгы менен административдик доо келтирилип, сот органдары тарабынан доо толугу менен канааттандырылды.
калтырылып, Ош мэриясынын мыйзамсыз чечимдери жана кадастр мамлекеттик ишканасынын Ош филиалынын мамлекеттик актылары жокко чыгарылган. Сот органдарынын чечимдери күчүнө киргенден кийин Ош гарнизонунун аскер прокуратурасы тарабынан келтирилген прокурордук чара көрүү актынын негизинде 25 миллион 164 миң сомго бааланган жер тилке толугу менен мамлекеттик баланска алынды. Дем алыш күндөрү өлкөнүн түндүгүндө күн сууктап үшүк жүрөт. Кыргыз гидромет Талас, Чүй, Ысык-Көл, Нарын облустарында температура 0дон төмөн болорун белгиледи. Мындай үшүк мөмө жана жашылча жемиштерге, казылып алынган жана жабылбаган картошка, кант кызылчасы үчүн коркунучтуу деп айтылат маалыматта. Ал эми транспорт министрлиги айдоочуларды унаа дөңгөлөктөрүн жайкыдан кышкыга алмаштырууга чакырды. 17 ноябрда өтө турган жергиликтүү кеңештерди шайлоого карата катыш тандаш шайла долбоору расмий түрдө старт алды. Өнөктүк Кыргызстан жаштар кыймылы тарабынан ишке ашырылат. Бул тууралуу кыймылдын төрагасы Жакшылык Бекназаров билдирди. Долбоордун максаты жаштарды кайдыгер карабастан шайлоого активдүү катышууга үндөө болуп саналат. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда 1 миллион 700 миңден ашык жаран жаш шайлоочу. Коомубуздун бул эбегейсиз бөлүгү өлкөнүн өнүгүшү жана прогресси үчүн укмуштуудай тараметке. Элестетсеңиз, шайлоочулардын дээрлик жарымына жакыны жаштар. Бирок 250 миңдей гана жаштар шайлоодо добушун берет. Бул олуттуу статистика жаштар арасындагы жарандык активдүүлүк өтө төмөн экенин көрсөтүп турат, деди Бекназаров. Атай кетсек, президент Садыр Жапаров жергиликтүү кеңештерди таркатуу жана жаңы шайлоо дайындоо тууралуу жарлыкка кол койгон. Буга байланыштуу өлкөдөгү бардык жергиликтүү кеңештер таркатылып, кайра шайлоо өтөт. Жарлыкка ылайык шайлоо 17 ноябрга дайындалган.